Өлкөнүн аймагындагы соңку убактарга алынган билим жаатындагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Студияда Сезим Сагынбекова, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкүдөн кыскача. Быйыл кыргыз тили мамлекеттик тил статусун алганына 33 жыл толду. Билим берүү министрлиги алгачкы жолу Бириккен Улуттар уюмунун деңгээлинде атайын иш-чара өткөрдү. Билим берүү министрлиги Баткенде онлайн жана офлайн окутуу мүмкүнчүлүгүн карап жатат. Сүлүктүү шаарындагы балдар чыгармачыл борборундагы тарбиялануучулардын саны быйыл 500гө жетти. IT тармагында кыргыз тилинин ордун бүгүнкү чыгарылыштан көрө аласыздар. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги алгачкы жолу Бириккен Улуттар уюмунун деңгээлинде дени сак планета, дени сак мектептер, дени сак муун, планетардык ден соолук түшүнүгүнүн негизинде билим берүүнү трансформациялоо темасында атайын кошумча иш-чара өткөрдү. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы билдирди. Иш-чарада Гарвард, Колумбия жана Стэнфорд университеттеринин профессорлору баяндама жасашты. Бириккен Улуттар уюмунун деңгээлиндеги иш-чараны уюштурууда Өзбекстандын билим берүү жана илим министри Агриппина Шин алгачкылардан болуп колдоого алды. Алмазбек Бейшеналиев атайын иш-чарада планетанын ден соолугун билим берүү системасына интеграциялоо боюнча жеке демилгесин көтөрүп, аны дүйнөлүк күн тартипке киргизүү үчүн иш-аракеттерди жасоонун улантаарын билдирди. Дүйнө боюнча билим берүү тармагынын өкүлдөрү катышкан саммиттин талкуусу учурунда Алмазбек Бейшеналиев планетанын ден соолугу менен адамдын ден соолугунун ортосундагы байланыш жана ал байланыштын маанилүүлүгү тууралуу да кеп салды. Бейшеналиев COVID-19 пандемиясынын да келип чыгуусу адамдар тарабынан табиатка айоосуз жасалган мамиленин натыйжасы катары аныкталганын баса белгиледи. Иш-чаранын жыйынтыгында билим берүү жана илим министрлиги менен планетардык ден соолук боюнча альянстын ортосунда өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюлду. Технологиянын өнүгүшү менен IT тармагы билим берүүдө жаңы кесиптерге айланды. Айтсак, бул тармакта ар бир экинчи адам заманбап программа жасоо менен алектенип, өзгөрүүлөр жана жаңыланууларды киргизүүдө. Бирок мына ушул өзгөрүү кыргыз тилине кандай таасир берип жатат? Кесиптешим Гулина Сагынбек кызынын сюжетинен көрө аласыздар. Заман талабына ылайык технология өнүккөнү смартфон, планшет, чакан компьютерлер жашообуздун бир бөлүгүнө айланды. Смартфондогу тиркемелер, компьютердеги ар кандай программалар ыкчам өзгөрүп жаңыланууда. Адилет Үсөнов Ош мамлекеттик университетинин математика жана информациялык технологиялар факультетинин студенти. Ал жүргүнчүлөргө керектүү жана айдоочулардын жумушун жеңилдеткен программа ойлоп тапкан. Бул программанын негизги өзгөчөлүгү кыргыз тилинде жасалган. Бул программа, мисалы, түшүнүп кетейин. Айдоочулар бир жерден башка жерге барганда, башка адамдардын буюмдарын аланча кетишет акчага. Анан кийин мен ошону андай жарыя кылганга сайт түздүм. Мисалы, ошо объявленияда айдоочу, мисалы, Оштон Бишкекке барам деп жатат да, мисалы 20 сентябрь, 22 сентябрга чейин. Анан ошо адамдар ошо жарыяны көрүп, номер телефон чалып, бири менен сүйлөшүп алыша болот. Ал эми Жуманазар студент экенине карабастан атайын тил үйрөнүүчү программаларды жана ойлоо жөндөмдүүлүктү өстүрүүчү оюндарды кыргыз тилинде жасаган. Биринчи программа болсо бул тренажер болуп эсептелет. Ал болсо англис тилинде сөздөрдү сизге көрсөтөт, берет. Анан сиз ошо англис тилинде сөздөр башка бир кыргызча котормо болсо туура салыштырсаңыз, ошо туура деп сизге айтып берет. Бул 2028 бул оюн. Ал оюнда 16 клетка болот. Ар бир клетка болсо бир кубиктерге толулат. Ал кубикте число болот. Биз ошо кубиктерди кошуп ойнош керекпиз. Үчүнчү программа болсо бул кыргыз тилинде тилин маанин сөздүгүн көрсөтө турган программа. Башкача айтканда бул сөздүк. Ал сөздүктө көптөн ошо эле орусча сөздөр алайлык жазылган. Азыркы күндө интернет желесинен түрдүү программаларды чет тилдеринде табууга болот. Учурда мугалимдер тилди өнүктүрүү максатында кыргыз тилиндеги программаларга басым жасап жатышканын айтышат. Табигый тилдин үстүнөн иштөө же болбосо жасалма интеллект багытындагы программаларды түзүү 1950-жылдардан бери же болбосо компьютер технологиялары өнүккөн мезгилден бери тездик менен өнүгүп келе жатат. Бул багытта көптөгөн конференциялар, ошол тилдерди, түрк тилдерин өнүктүрүү багытында дагы ар жыл сайын ошол Туркланг конференциясы өткөрүлүп келет. Ошондой эле биз дагы бул жердеги студенттерди
кыргыз тилинде программа түзүүгө үйрөтүп келебиз. Заман талабына ылайык IT тармагына кызыккан жаштардын саны арбын. Технологиянын өсүшү менен биргеликте кыргыз тилинин да өнүгүшүнө көңүл бурулуусу көпчүлүктү кубандырбай койбойт. Гулина Сагынбек кызы, Сыймык Жолдошбай уулу, Айзирек Абдиева, билим жаңылыктары. Бишкек шаарында Сүймөнкул Чокморов атындагы номер 10 кесиптик лицейинин мугалимдери кыргыз тилинин өнүгүшүнө өз салымдарын кошуп келишет. Аталган окуу жай 90-жылдан баштап эле окуу куралдарын кыргыз тилине которуп, студенттерге кыргыз жана орус тилдеринде билим берип баштаган. Бүгүнкү күндө да аталган окуу жайдын мугалимдери окуу китептерин кыргыз тилине которуп, окуу куралдарын кеңейтүүгө колдон келген аракеттен көрүшүүдө. Окуу жайдын кулинария боюнча сабак берген мугалимдери тарабынан кыргызчаланган китептер республикабыздын бардык окуу жайларында колдонулууда. Кыргыз тилинин өнүгүшүнө салым кошуп келе жаткан мугалимдердин эмгеги тууралуу кабарчыбыз Чолпон Деркенбаева айтып берет. Музда элек эт. Бул эмне деген? Жаркынбүбү Чолпонбаева Бишкек шаарындагы Сүймөнкул Чокморов атындагы номер 10 кесиптик лицейинде кулинария сабагынан билим берип келет. Ал бул окуу жайда 40 жылдан бери иштеп, билим берүүнүн мыктысы наамына татыган. Мугалим бүгүнкү күндө кыргыз тилинин өнүгүшүнө да өз салымын кошуп, 2 томдук рецептура жыйнагы аттуу китепти кыргызчалаган. Азыркы учурда 3-томдугун чыгаруу аракетин көрүп жаткан мезгили. Ошону менен бирге кулинария, лабораториялык тажрыйба аталыштагы китептерди которгон. Учурда бул китептер окуучуларга билим берүүдө өтө керектүү материалдарды камтыйт. Терминдердин баарын кыргызчага котордук. Мисалы үчүн горчица деген сөз сарыгычы, уксуз деген сөз ачык суу деп ушулардын баарын биз мурун билчү эмеспиз. Азыр эми котормочулардын жардамы менен которуп, ушундай кичинекей чакан китептер чыгып, азыр балдарыбыз ушун менен окуп атат. Мындан сырткары агартуучу Санарип мугалим аттуу конкурска катышып, сынакта заманбап технологиялык ыкмаларды колдонуу менен кыргызча кызыктуу онлайн сабактарды даярдаган. Анын даярдаган сабактары комиссиянын сынынан өтүп, Санарип мугалим конкурсунда жеңишке жетип, Дубайга жолдомо алган. Андан да бир аябай жакшы кубанганыбыз, Манас университетинде ресторанское хозяйство деген өзлөрүнүн факультети бар. Ошол факультеттеги окуучулар агайы келип бизге кызыгып, ушуну ким чыгарды эле, кандай училищада ушундай котормо бар экен деп аябай келип эме кылып кетишти. Алар да бар экен, ошолор дагы биздин ушу котормобуз менен кичине сабактарын берип атат. Ал эми аталган окуу жайдын окуу тарбия иштери боюнча бөлүм башчысы Эрмек Мусакеевнанын тамактануу тармагындагы уюштуруу жана тейлөө, эмгекти коргоо жана өндүрүштүк экология деген китеби дагы кыргызчаланган. Мугалимдин айтымында, лицейдин мугалимдери тарабынан кыргызча которулган китептерди республикадагы окуу жайлардын бардыгы колдонуп жатышат. Долбоор аркылуу балдар тамактануусунун китеби мына бул жерде туруп атат. Мектептеги балдардын тамактануусу боюнча дагы биздин мугалимдер катышып, ошо котормонго катышкан, ушу китеп чыгарганга. Мына сырткары бизде видео сабактар тартылды. Видео сабактар 2 тилде, орус жана кыргыз тилинде сурда котормосу менен чыккан, 2 тилде чыгарышты. Практикалык сабактар. Демек тамак даярдоо боюнча. Негизинен аталган лицейде 90-жылдан баштап эле кыргыз тилинде сабак өтүлүп, окуу материалдары кыргыз тилине которулуп баштаган. Азыркы учурда лицейдин 70% кыргызчаланып, иш кагаздардын бардыгын кыргыз тилинде жүргүзүү аракетин көрүп жатышат. Келечекте кесибиңер ашпозчу болгондуктан могу кулинария китеби. Чолпон Деркенбаева, Арген Сырымбеков, Айсырга Кадырова, билим жаңылыктары. Баткен облусунда окуу процессин калыбына келтирүү үчүн окуу китептери жана жабдуулары эсептелүүдө. Видео сабактарды көрсөтүү мүмкүнчүлүгү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Окуу процессин офлайн форматта жүргүзүү үчүн бузулбаган имараттар бир нече нөмөт менен колдонулат. Окуу процесси үзгүлтүккө учурабаш үчүн балдарды жакынкы мектептерге да бөлүштүрүшөт. Уюштурууга мүмкүн болгон жерде онлайн окутуу каралууда. Тажикстандын Кыргызстанга куралдуу кол салуусунун жыйынтыгында Баткен облусунда 10 мектеп жана 7 балабакча жабыркады. Негизинен Баткен облусунда жалпы 188 балабакча, 238 мектеп, 11 кесиптик лицей, 5 колледж жана 5 жогорку окуу жай бар. Ал эми тарбиялануучулардын саны 20.302, окуучулардын саны 118.030, тарбиячылардын саны 954 жана мугалимдердин саны 7564. Ал эми Ош облусунун Чоң Алай районунда жалпы
жалпы 23 балабақча, 17 мектеп, 1 кесиптик лицей бар. Баткен облусундагы 195 билим берүү мекемесинде окуу процесси убактылуу токтотулду деп билдирди Билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова маалымат жыйында. Алардын арасында облустун 53 билим берүү мекемесинин базасында уюштурулган эвакуация пункттары бар. Баткен шаарында жана Баткен облусунда окуу процесси азырынча жандана элек. Лейлек районунда 45 мектеп, 23 балабакчаларда окуу процесси кадимкидей жүрүп жатат. Ал эми 21 мектеп жана 40 балабакчада окуу процесси жандана элек. Кадамжай районунда жана Кызыл Кыя шаарында окуу процесси бардык билим берүү уюмдарында жүргүзүлүүдө. Сүйлүктүү шаарында 7 мектептин ичинен 1 мектеп окуу процессин баштай элек. Баткен облусундагы 11 кесиптик лицейдин ичинен 2 лицейде окуу процесси убактылуу токтотулду. Ал эми Баткен шаары менен Баткен районундагы колледж жана жогорку окуу жайлардан башкаларында окуу процесси уланууда. Ал арада Ош облусунун Чоң Алай районунда 10 билим берүү уюмдарында 5 мектеп, 5 балабакчада билим берүү процесси убактылуу токтоп турат. Сабактар 12 мектеп жана 18 балабакчада жүргүзүлүүдө. Окуу процессинин толук калыбына келтирилиши адамдардын коопсуздугун камсыз кылуу шартында штабтын тиешелүү чечиминен көз каранды. Ошондой эле атайын түзүлгөн мамлекеттик комиссия келтирилген зыяндын көлөмүн, кырдаалды калыбына келтирүү жана жай турмушка кайтуу үчүн канча каражат керектелерин аныктайт. Билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиевдин тапшырмасы менен 28 психолог Баткен облусуна барды. Алар Бишкек, Жалал-Абад жана Ош шаарларында жогорку окуу жайларда иштеген психологдор. Учурда психологдор Тажикстандын Кыргызстанга каршы куралдуу баскынчылыгынан жабыркаган Баткендин тургундарына психологиялык жардамдарды көрсөтүүдө. Психологдор тобу психологдор Дербенинин алкагында барышты. Сүйлүктүү шаарындагы балдар чыгармачыл борборундагы тарбиялануучулардын саны быйыл 500гө жетти. Борбордо балдардын мектептен кийин бош убактысын каалаган тармак боюнча билим алуусу үчүн 18 ирим бар. Ошондой эле балабакчанын жетишсиздигинен улам мектепке даярдоо тайпасы да ачылган. Азыр анда балабакчага тартылбаган 16 бала тарбияланат. Кабарчыбыз Айсулуу Гайбулла кызы аталган борборго барып, андагы жетишкендиктер менен көйгөйлөргө күбө болуп келди. Who else tell about summer holidays? Do you like your summer this year summer holiday? Борбордун жетекчисинин көрсөтүүсү менен англис тил курсуна баш бактык. Окуучулардын англис тилинде кеңири сүйлөп жатканы бизди кубантты. Мен 5 жашымдан баштап англис тилин үйрөнүп келем. Азыр да окуп жатам. Мен азыр интермедиа деңгээлиндемин. Аябай көп жогорку жетишкендиктерге жеттим. Олимпиадаларда 1-2 турдан өткөм. Ал эми республикалык олимпиадада 5-орунга ээ болгом. Азыр мен англис тилинде кенен сүйлөй алам. 2021-жылдан баштап биз ушул балажан эстетикалык тарбия берүү борбору тарабынан уюштурулган лидердик сапаттуу өнүктүрүү балдардын анан кийин международный слетко 2 жыл бою барып биз ал жакта дагы жакшы ийгиликтерге жетиштик. Мисалы 2021-жылы барганыбызда биз 2 динамит командасы менен барып биз 11 команданын ичинен 2-орунду алып келдик. Быйылкы жылы барганыбызда биз окуучулар проект жазыш боюнча тренингтерге катышып 2 команда экология боюнча 1-орунду алышты. Андан кийин 3-орунду спорт боюнча окуучулар 3-орунду биздин окуучулар ошол нон-стоп деген команда менен барып 3-орунду алышып ошол Сүйлүктүү шаарына биз жакшы мындай жетишкендиктер менен кайтып келдик. Балдар чыгармачыл борборунда жалпы 18 ирим бар экен. Окуучулар сабактан сырт бош убактыларын өздөрү кызыккан тармак боюнча дал ушул жерде билим алат. Класстар толгон тарбиялануучулар, кол өнөрчү кыздардын соккон килемдери келген кишинин көз жоосун алат. Биз кичине балдарбыз, келечекти тандайбыз, жакшы адам болсак да, жакшы кесип тандайбыз. Окуганы келдим, эме китеп жазганга келдим, боёгонго келдим. Ошондой эле Сүйлүктүү шаарында балабакчанын жетишсиздигинен улам мектепке даярдоо тайпасы да бар. Азыр бул жерде балабакчага тартылбаган 16 бала тарбияланат. Мүнөзү ар кандай, ар бирине көңүл бурасың, ар бирине этияттык, кылдаттык менен тарбия бергенге аракет кылам. Себеби бул балдар менен мен кээде сүйүнөм, кубанычымда.
бул балдар менин сыймыгым. Имаратта керек болгон шарттардын дээрлик баары бар. Интернет түйүндөр туташтырылган. Деген менен борбордо чечилбей жаткан көйгөйлөр да жок эмес экен. Айта кетсек, ар бир ийрим үчүн класс, эмеректер жетишпейт. Мугалимдердин айтымында, эгерде ар бир ийримдин тарбиялануучулары өз алдынча класстарда сабак өтсө, мындан да көптөгөн ийгиликтерди жаратышмак. Айсулуу Гайбула кызы, Эржигит Тилекбек уулу, Айсырга Кадырова, билим жаңылыктары, Баткен облусу Сүлүктүү шаары. Ушуну менен бүгүнкү алынган билим жаатындагы жаңылыктар соңуна келип жетти. Жакшы жаңылыктар менен көрүшкөнчө.